Силер чече албайт экенсиңер. Силер кеткиле. Жолукчан окуучу кыздар мектепке кирип окуганга укугу барбы, жокпу? Так айтып койсоңуз. Бериш үчүн Айбек Рахмат, урматтуу ага. Мектептерди курушубуз керек. Биз колдоп беришет. Каржы жагы кайсы жактан болот? Мен бир суроом бар да, мына сырткары именно ушул билим берүү министрлигине орун басарына сизге. Соц тармакты карап турасыздар, көрөсүздөр. Бул биз билим менен күнүгө таанылсак болот да. Кээ бир райондордо окуучуларыбыз, окуучу кыздарыбыз мектепке бир жоолук майынан билим алууга ала албай жатат да. Ошого сиздер деп ошондой уставыңарда барбы? Жоолукчандар мектепке кирбесин деген. Так жооп берип коесузбу? Биз бул ушул сиз айткан көйгөй менен күнүгө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Сиздер күнүгө жүргүзүп атасыңар, туура, бирок жыйынтык жок болуп атпайбы 6 айдан бери? Мен сиздин министриңизге телефон аркылуу да сүйлөшкөнмүн, жеке жолугуп да сүйлөшкөнмүн, айткам. Силер чече албайт экенсиңер. Силер кеткиле. Мектептин окуучулары билим ала албайт жоолук майынан. Болбосо чечпейсиңерби? Жок, бизде кат жүзүнө жибергенбиз, протокол тапшырма да бергенбиз. Канчалаган депутаттар айтышты. Силер буну келип башка нерсеге такап атасыңар. Андай кылбагыла. Жалал Абадта ызычы кылып, зам районуңар, мисалы, журналисттер менен мушташып жүрөт. Бул не деген деңгээл? Аны сиздин министриңиз өзүнүн ордуна кое албагандан кийин мындай кандай немеде отурат иштеп? Окуучулар, башкалар кандай болот? Башка мектептин директорлору. Ушундай кылса болот деген неме болот да, андай болбойт. Районуга кандай гана адам барбасын, журналист барбы, жөнөкөй адам барбы, жакшы кабыл алып, жакшы узатыш керек. Билим деңгээлин көргөзүш керек. Силер иштеп атабыз, кыдырып атабыз, барып атабыз. Министриңиз да ошентип айткан. Мен кыдырып атам, бармын. Барган менен, кыдырган менен бир жыйынтык жок болсо, эмне кереги бар анда? Жоолукчан окуучу кыздар мектепке кирип окуганга укугу барбы, жокпу? Так айтып койсоңуз. Болот Түшөкөйчү өзү барып, ошол сиз айтып аткан жерде жоолукчан кыздар бар. Конституцияда мына укук эң эмне үчүн силер ошол аткарбайсыңар? Биз аткарып атабыз. Мына азыр мектепке кирсек, жоолугу жок, анан жоолукчан кыздар бир эле отуруп эле окуп атат. Биздин мугалимдерибиз деле мисалы кээ бирөө мага окшоп эле жүрөт, мондай, а кээ бирөө жоолук менен деле сабак берип атат. Токтогулда. Бизде андай эме кылбайбыз. Токтогул районунда. Токтогул районунда Үштерек деген айылда. Бир мектебиңер бар экен. Жоолукчан келин барса, мектептин директору киргизбей атыптыр. Мугалимди. Бул эмне деген нерсе? Бизге арыздар келип атат. Мындай болбойт да. Мындайга жол бербейбиз. Биз азыр укугун биринчи эме кылабыз. Билим алганга бизде толук укугу бар окуучулардын. И дин тутуу эркиндиги да бар. Эми ушу жоолук дайсаланан башка батыштын кээ бир саясатын жүргүзгөндөр булар андай мындай деп чыгат. Андай эмес. Билим алыш керек да. Мына түшүп так карап койсоңор. Мисалы Жалал Абадтагы ошол зам району боюнча эмне чара көрдүңөр? Кандай чара көрдүңөр? Аны тартиптик комиссияга киргиздик, бүт материалдарын бар. Тартиптик комиссия азыр карап атат. Жыйынтык көргүлө. Андай болбойт. Ошто да, Кара Сууда дагы номер 20 Ленин мектебинде Кара Суу районунда ушунун көчөңүз чыгып келет. Ошону карап коюңуздар. Мен буга чейин да айткам. Жалал Абадта болуп атат, Базар Коргондо, Нокенде болуп атат, жерлерде чыгып атат. Мындай барып министр чогулушуп айтпайбы, жоолук эч кандай биздин баш мыйзамыбызга бар, каршы чыкпагыла. Бул мектеп деген нерсе билим берүү деген жер да. Мектеп салыныш керек, мектептер түш керек. Себеби анткени бир мектепте кээ бир парталарда 3-төн 4-төн отурушат. Өзүңөрдүн ишиңерди силер тагыраак аткаргыла. Мен министриңизге да отуруп айткам, негизи эми башка иш жагынан эч кандай кемчилдик жок, бирок балдардын билим алуусуна тоскоол болгон мектептин директорлорун ошолорду силер тартипке чакыргыла. Сыздап жазышат, ыйлап жазышат. Ошондой эле жоолук салынган биздин мугалим келиндерибиз бар. Алар дагы ыйлап жазсак, биздин мектеп директору андай кылат, кетти атат, иштебей деп. Мындай болбойт. Мен сизге кат түрүндө да жиберейин, өзүңүздү алсаңыз. Министриңизге айттым, дедим, эч бир көзөмөл болгон жок. Рахмат. кийинки сөз